Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн жүрөктөрдү башкача соктуруп коркунучтуу тасма көрөлү. Андыктан ажатканасы короосунун алыс жайгашкандар биринчи барып келген болсоңуздар, биз тасманы талдоону баштайлы. Тасманын башталышы 1998 Индонезия өлкөсү. Орто жаштагы адамдардын бири эртең менен ойгонуп багымдат намазын окуп жаткан кези. Ал адам намазын аяктагандан кийин кызын ойготуп, кызы дааратын ала баштап, ошол убакта үйүнө бөтөн бирөөлөрдүн кирип жаткандыгы байкалды. Бирок каарманыбыз Рахаю ал нерсеге көп маани бербей намазын баштап, эки жакка салам берип намазын аяктап калганда башка бөлмөдө ызы чуу башталат. Көрсө каарманыбыздын үйүнө бет капчан адамдар кирип атасын өлтүрүүнүн аракетин көрө башташыптыр. Анда Рахаю атасына жардам бергенге аракет кылып, бирок келген адамдар мүмкүнчүлүк бербей, каарманыбыздын көзүнчө атасы муузда башын кесип салышат. Мындан соң кылмышкерлер атасынын башын дарбазага илип коюп кетип калышты. Бул кырсыктан кийин берилген маалымат боюнча ал аймакта коркунучтуу уюм пайда болуп, көптөгөн адамдардын баштарын кесип сыйкыры менен алектене башташкан. Бирок мамлекет тарабынан андай адамдардын бардыгы жок кылынгандыгы билинет. Оз көз сайма менен интернеттин ылдамдыгы секундасына 300, ал тургай 500 мегабитке чейин. Күчтүү деп ушуну айтсак болот. Үйдөгү телекөрсөтүү бардык манайга ылайыктуу 220дан ашуун телеканал. Нифига себе! 5 онлайн кинотеатр. Тасмаларды, сериалдар менен мультфильмдерди көрөбүз. Wi-Fi роутерди акысыз алабыз. Айына болгону 1080 сомдон баштап. Кошууга жетишебиз. Сайма күйгүзөбүз. Ошентип окуядан кийин арадан 2 жыл өтүп, каарманыбыз Рахаю өгөй энеси жана бир тууган иниси менен 2000-жылдары Жетис аймагына көчүп кетет. Рахаю ал аймакта Анака Бусан дүкөнүнүн кожойкесине жардамчы болуп ишке орношуп, ал жерден Редман деген жүк ташуучу бала менен таанышып калат. Биз ушул жерде Редмандын каарманыбызда көңүлү бар экендигин түшүнөбүз. Бирок каарманыбыздын башынан өткөн окуядан 2 жыл өтсө дагы анын элеси такыр эсинен кетпей, күндүзү болсо дагы Рахаю айлана чөйрөдөн корко берчү. Биз ушул жерде каарманыбыз бир мезгилде үй бүлөсү менен азыркы иштеп жаткан дүкөндөн алыс эмес жерде жашагандыгын билебиз. Бирок ал үйдү мечит катары колдонууга берип, каарманыбыз кичинекей мезгилинде үй бүлөсү көчүп кеткен экен. Рахаю 5 убак намазга бекем болгондуктан бир күнү мурда өздөрүнүн үйү болуп жүрүп, азыр мечитке айланган жерге барып намаз окуп келүүнү чечет. Каарманыбыз багымдаттын убагында бара жатып мечитке кирип кеткен жалгыз гана эркекти көрдү. Ал адам өзү жалгыз болгондуктан эң алдыңкы сапта окуй баштап, бир мезгилде эле артынан адамдар келип жамат кылып окуйлу деп далынан кармап белги бере баштайт. Ошол учурда биринчи келген адам имам болуп үнүн чыгарып окуй баштады. Бирок биз анын далынан кармап белги берилгендиги менен артында эч ким жок экендигин көрөбүз. Бир мезгилде эле ал жерде жиндердин жааматы толуп, каарманыбыздын кыймылын туурай башташат. Бирок мындай учурга жаратканга болгон ишенимиң бекем, эр жүрөк болбосоң чыдаш кыйын. Ошондуктан ал жерге келген адам намазын бүтүп эле мечиттен качып чыгат. Бул сүрөттү көргөн Рахаю өзү дагы ал жерден качып кеткендин ордуна тасмага берилген сценарий боюнча аткарайын деп корккондугуна карабай мечиттин ичине кирет. Ошентип Рахаю жолугун салынып намазын баштап, бир мезгилде анын жанында дагы бөтөн бирөөлөрдүн тургандыгы байкалды. Алар дагы Рахаю намазда кайсы кыймылды кылса ошол кыймылды туурашып, бул жолу каарманыбыз намазды бүтүп артын караса жиндер жоголуп кетпей эле дагы деле жанында олтурушуптур. Бул абалды көргөн каарманыбыз жүрөгү түшүп эле мечиттен качып чыгып, ошол мезгилде жаштык кези эсине түшө баштайт. Көрсө Рахаю бул үйдө жашап жүргөн мезгилинде деле көзүнө арба эле көрүнө берчү экен. Анткени атасы ошол учурда шамандык менен алектенип көз ачыктык кылгандыктан жиндер ага кызмат кылып бул үйдө отурукташып калышкан болот. Бирок бул окуядан кийин жиндердин бири каарманыбызга кирип кеткен байтур ал жумуш учурунда өзүн кармай албай, кошунасы кечки эле ачуусуна тийип тийише бергендиктен көзү аңтарылып аны муунта баштайт. Качан гана ал жерге адамдар топтолуп Куран аяты окулган мезгилде каарманыбыз өзүнө келе түштү. Көрсө буга чейин Рахаю кирип намаз окуган мечитте жиндер жашаганын көпчүлүгү билип киришпейт экен. Бирок каарманыбыздын ал жерде бир максаты бар байтур кайрадан келди. Биз ушул жерде каарманыбыздын көзүнө көрүнгөн жиндер башкалардын көзүнө көрүнбөйт экендигин билебиз. Анткени Рахаю келген учурда ал жерде жалгыз эркек намаз окуп жатып, Рахаю анын артында жиндердин бири минип алгандыгын көрөт. Бир мезгилде каарманыбыз намазын баштаса терезелер жабылып, адаттагыдай эле жаман нерселер көзүнө көрүнө баштады. Бул жолу каарманыбыз намазын аяктагандан кийин жиндердин кучагында калат. Ошол мезгилде Рахаюнун жаштык мезгили дагы бир жолу эсине түшө баштады.
Ал учурда атасы дагы деле шамандык менен алектенип жиндер менен мамилелеш болгондуктан өспүрүм Рахаюга жиндердин дагы зыяны тие баштап атасы кызын молдого алып келиптир. Ошондо молдо атасына эскертип, сен жакында бул турушта үй бүлөңдү толугу менен жок кыласың. Бул ишиңди таштап Кудайга кайтсаң болот, болбосо жиндер сени жакшылыкка алып барбайт. Шамандык кылбай эле койсоң болот десе, каарманыбыздын атасы ошол күндөн баштап жакшы жолго кайтып, буга чейин кылган ишин таштап намазга жыгылган сыяктуу. Биз бул көрүнүштөн кийин кайрадан эле бүгүнкү күнгө кайтабыз. Бул убакта ал жердеги тургундар каарманыбыздын үйүнө келип ызы-чуу салышып, силер шамандын үй бүлөсүсүңөр, кеткениңерди аябай кубандык эле, эми болсо мынтип кайтып келипсиңер. Рахаюда жин бар байтор бүгүн бардыгыбыздын жүрөгүбүздү түшүрдү. Бул жактан кеткилечи деп кайрадан куугунтукка алганга аракет кылышат. Ошол күндөн баштап Рахаюнун жашоосу толугу менен өзгөрүп, ал түшүндө дагы өңүндө дагы жиндерди көрүп, эмнегедир жиндер аны курчап жүргөндөй болуп өзүн жаман сезе баштайт. Анан дагы башка адамдардын жанында жүргөн жиндерди дагы көрүп, бир күн эле жумушунда олтурса каарманыбыздын өгөй апасын башка бир аял уруша баштайт. Ал аял жөн эле урушпастан катуу тилдеп, сенин кызың дагы өзүң дагы начарсың деп айтып, бул сөздөрдү угуп калган каарманыбыз ачуусу келип, бир мезгилде эле ал тараптан жылаандын сойлуп бара жаткандыгын көрдү. Анда жанагы жылаан тилдеп жаткан аялдын бутун тиштеп алды байтор, бир мезгилде эле бутунда жаралар пайда болду. Бул окуялардан кийин каарманыбыз өзүн аябай жаман сезип, түшүндө дагы өңүндө дагы жакшы жүрө албай жаткандыктан алардын үй бүлөсүн жакшы тааныган кошуна аксакал Сарбоого кайрылат. Анда аксакал каарманыбызга, сен негизи жөнөкөй кыз эмессиң. Сен өзүң деле байкабай бала кезиңдеги досторуңду чакырган окшойсуң. Алар эми ар дайым сенин жаныңда болушат деп каарманыбызды курчап жүргөн жиндер тууралуу айтып берет. Бул убакта элдер кайрадан чогулуп Рахаюнун үй бүлөсүн тынч коюшпай, силер бул жактан кетишиңер керек деп эшигин такылдатып ызы-чуу сала беришет. Мындай учурда кошунасы Сарбоо каармандарыбызды болушунча коргогонго аракет кылып жатты. Бирок ошол эле түнү Рахаюнун түсү өзгөрүп, буга чейин бутуна жара чыккан Минанын үйүнө жылаан бара жаткандыгын көрөбүз. Жылаан сойлоп барып Минанын жаткан жеринен мойнуна оролуп, аны муунтуп өлтүрүп салат. Бул окуядан кийин жергиликтүүлөр дагы бир жолу чогулуп каармандарыбыздын үйүнө келишип, булар көчүп келгенден бери бизде тынчтык жок, сыйкырды колдонуп жатышат окшойт. Мина дагы ушулардын айынан көз жумду десе, Рахаю аябай жини келип, эмне эле келип алып бизди күнөөлөп жатасыңар, же эч кандай далилиңер жок, бизди тынч койгулачы десе, ал жерде олтурган кошунасы Сарбоо калыстык кылып, маселени чечүү үчүн Паконго убадасын кылышыбыз керек. Эгер буларда эч кандай күнөө жок болсо, Паконго убадасын беришет, ошондо дагы тирүү калса силер буларды эч качан күнөөлөбөйсүңөр. Буга макулсуңарбы десе, ал жерге келгендер макулдугун беришип, бирок Рахаю эмес, анын өгөй апасы Нунинг катышыш керек деп айтышат. Анткени алар сыйкырдын бардыгын Нунингтен көрүп жатышыптыр. Көрсө жергиликтүүлөрдө Паконго деген ант бар экен. Адам өзүнүн чындыгын билдириш үчүн ошол антты айтып өлбөй кала турган болсо, чындык ал тарапта болот. Тескерисинче антты айтып көз жума турган болсо, калп айткандыгы билинет. Если это ложь, я готова сейчас же умереть. Ошентип Паконго убадасы башталып, Нунинг бардык тартиптерди аткарып, аны кепинге орогондой кылып жаткырып коюшса, каарманыбыздын көзү жумулуп, түшүнүксүз жайда ойгонот. Анын көзүнө күйөөсү сыйкыр менен алектенип жаткандыгы көрүнүп, ал эмес жиндер ар тараптан пайда болуп, бир мезгилде эле Рахаюга жиндердин бардыгы баш ийип турган сүрөттү көрөт. Ошол мезгилде каарманыбыз элдин алдында ойгонуп кетти. Анда Сарбоо элдерге кайрылып, Нунингтин сөздөрү чын экендигин көрдүңөр. Эми бул жерден тарагыла деп бардыгы үйлөрүнө кетишет. Бирок Нунинг буга чейин көргөндүгүн ойлонуп, маселенин бардыгы Рахаюда экендигин билип, аны менен сүйлөшүп, биз атаңдан алган байлыктардын бардыгын сатып жок кылалы. Антпесек бизди жин шайтандар ээрчий берет окшойт, алар бизге зыян жеткириши толук мүмкүн. Сураныч, мени угуп койчу десе, Рахаю жини келип көзү өзгөрүп, жанында жиндердин бири тургандыгы көрүнөт. Сыягы Рахаю толугу менен эле жиндердин колуна өтүп калган окшойт. Анткени ал кээ бир учурда өзүн башкара албай, түсү өзгөрүп, оозунан жылаандар чыгып, буга чейин ага ким туура эмес мамиле кылса өч ала баштайт. Анда каарманыбыздын оозунан чыккан жылаандардын бири аны буга чейин жумушунан айдап жиберген аялга барды. Жылаан жанагы аялды бир эле тиштегенде ал оорусунан кулап түшөт. Экинчи жылаан болсо атаңдан калган байлыктын бардыгын саталы деген өгөй апасы Нунингке барып, бирок Нунинг ал жылаанды көрүп калып жерге чапкылай баштайт. Бир мезгилде Нунинг дагы ойгонуп кетип, көзүн ачса, кичинекей баласы Аджы канжалап жатыптыр. Көрсө Нунинг жылаанды жерге чаап жатам деп ойлонуп, бирок өзүнүн баласын жерге чапкылай берген экен. Нунинг өзүнүн баласын өзү өлтүрүп койгонуна чыдай албай, мен өлүмгө татыктуу энемин деп ошол жерде өзүн өзү асып алат. Ошентип бул окуялар аягына чыгып, каарманыбыз Рахаюну Синто деген молдо киши өзүнүн мектеп интернатына алып кетет. Көрсө каарманыбыздын атасына ушул киши даават кылып динге тарткан экен. Анда Синто Рахаюга дагы жин киргендигин түшүнүп, ал буга чейинки мечитке эмне үчүн кайра-кайра бара бергендигин түшүнүү максатында
Ал мечитке барып тинте баштап ал жерден баш сөөктү жана анын жанында Рахаюнун сүрөтүн көрөт. Көрсө маселенин бардыгы буга чейин каармандарыбызга жакшылык кылмыш болгон кошунасы Сарбодо экен. Ал дагы буга чейин Рахаюнун атасына окшоп шамандык иш менен алек болуп, бирок ага көп деле кардарлар келбей. Көпчүлүк адамдар Рахаюнун атасына кетип калгандыктан ал шамандык кылып жүргөн мезгилдеги куралын алуу максатында атайын 2 адамды жөнөтүп Рахаюнун атасынын башын алып көздөгөн куралын алып кетип калышыптыр. Эң эле кызыгы ошол 2 кылмышкердин бирөөсү Молдо аксакал Синтонун баласы экен. Бул тууралуу Синто өзү дагы билип, бирок баласынын айыбын жашырып эч кимге айтпай коюптур. Бирок каарманыбыз Рахаю жиндердин жардамы менен чындыктын бардыгын аныктап, Синтону өзүнүн баласы аркылуу өлтүртүп, андан соң баласы өзүн өзү өлтүрүп алат. Бул абалга күбө болгон Синтонун аялы каарманыбызды карап Аятал Курси сүрөсүн окуп, ошондо гана каарманыбызга жабышкан жиндердин таасири жоголуп, Рахаю өзүнө келет. Ошентип көз жумгандар жерге берилгенден кийин Синтонун аялы каарманыбызга өз сөзүн айтат. Кудайга сыйынуу учурунда адамга тоскоолдук кылган шайтанды Ханзап деп коет. Сага так эле ошол шайтан кол салган, бирок сен Аллахка болгон ишенимиңди эч качан жоготпогонуң. Анткени шайтандын эң чоң максаты биздин Аллахка болгон ишенимибизди жоготуп, ага шек санатуу. Бирок жаратуучубуз жалгыз Аллах экендиги эсиңден чыкпасын деп сабагын берип, андан соң шамандар колдонгон куралды дагы көмүп салышат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаратканга болгон ишенимибизди бекемдеп, туура жолдон эч качан тайбайлы.